Радиосында жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Баткенден салам. Кезектеги жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова таныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Орусиядагы жол кырсык, жабыркагандардын арасында Баткен облусунун тургундары да бар. Муфтий Орусиядагы кырсыкта каза болгон мекендештерибиздин жакындарын сабырдуулукка чакырды. Коррупцияга шектелген министр акталып, жаңы кызматка дайындалды. Баткенде 50 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сомдон суда берилет. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Орусиядагы жол кырсык, жабыркагандардын арасында Баткен облусунун тургундары да бар. Президент Садыр Жапаров Тышкы иштер министрлигине, өзгөчө Кырдаалдар министрлигине, Манас эл аралык аэропортуна Орусиянын Ульянов облусунда болуп өткөн жол транспорт кырсыгында каза болгон мекендештерибиздин сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн атайын борт уюштурууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жол кырсыгы Ульянов облусуна караштуу Николаев районунун Параскавина жана Новопольская айылдарынын ортосунда катталганы маалымдалды. Авто кырсыктан 16 киши мерт кеткени айтылды. Анын 14-ü Кыргызстандын жараны. Дагы 3 киши ооруканага жеткирилген. Орус басылмаларынын маалыматына таянсак, автобусту сүзгөн фуранын айдоочусу да көз жумду. Москвадагы атайын кабарчыбыз Нуржамал Табалдыеванын маалыматына таянсак, жабыркагандардын ичинде Баткен облусунун тургундары да бар. Бул боюнча кошумча маалымат беребиз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жаткандыгын билдирет. Авто кырсык боюнча социалдык тармакта тараган видео, фото материалдарга жана күбөлөрдүн маалыматына таянсак, кыргыз жарандары олтурган, токтоп турган кичи автобусту чоң жүк ташуучу фура келип сүзгөн. Муфтий Орусиядагы кырсыкта каза болгон мекендештерибиздин жакындарын сабырдуулукка чакырды. Муфтий Замир Кары Ракиев өлкө аймагындагы бардык дин кызматкерлерине Орусиядагы жол кырсыгынан каза болгон мекендештерибиздин арбайына багыштап хатым Куран окуу боюнча тапшырма берди. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Окуяга байланыштуу Азирети муфтийдин кайрылуусунда каза болгон кыргызстандык мекендештерибиздин туугандарына жана жакындарына Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана жалпы мусулмандардын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бир мусулмандын үй бүлөсүндөгү аза бүткүл мусулмандарды да кайгыга салат деп айтылат. Ошондой эле жараткан Алла Таала ар бириңиздерге бекем сабырдуулукту жана кайраттуулукту берсин. Бул каргашалуу кырсыкты жалпы мусулмандар жана кыргыз эли оор кайгы менен кабыл алып, мекендештерибиз үчүн оор жоготу деп билемин. Алла Таалам маркумдарыбызды өз ырайымына алып, ага тууган жакындарына сабыр берсин деп айтылат Азирети муфтийдин кайрылуусунда. Коррупцияга шектелген министр акталып, жаңы кызматка дайындалды. Алымкадыр Бейшеналиев Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплекстин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков кол койду. Эске салсак, Алымкадыр Бейшеналиев Саламаттык сактоо министри кызматында турганда коррупцияга шектелип кармалган. Ага карата 7 кылмыш иши козголгон. 2022 жылдын 16 августунда Алымкадыр Бейшеналиевке карата козголгон кылмыш иши кыскартылып бошотулган. Баткенде 50 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сомдон суда берилет. Өлкө боюнча ишке ашып жаткан социалдык келишим долбооруна Баткен шаары жана Баткен районунун жалпы 50 үй бүлө катыша алат. Баткен шаарынын мэриясында социалдык келишим долбоорунун ишке ашыруу боюнча жыйын өттү. Бул тууралуу мэриянын Фейсбуктагы баракчасында маалымдалды. Жыйында комиссиялык топ социалдык келишим долбооруна катышууну каалаган үй бүлөлөрдүн бизнес пландарын карап чыгышты. Жыйынга шаардын вице-мэри Мансурбек Мамат
Самат Тисаев Баткен райондук аралык эмгек социалдык коргоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сүйүнбай Сатыбалдыев социалдык органдардын жана ведомстволордун жетекчилери, өкүлдөрү жана бизнес планын алып келген жарандар катышты. Долбоордун алкагында Баткен шаарынын жана Баткен районунун 16 жашка чейинки жашы жете элек балдары үчүн үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган 50 аялуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр жеке бизнесин ачуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ал үчүн суда катарында ар бир үй бүлөгө 100 000 сом социалдык жардам берүү каралган. Бүгүнкү күндө жалпы 48 үй бүлө бизнес пландарын тапшырышкан. Долбоор 3 жылга эсептелген. Бул мезгилде насыя алган үй бүлөлөр жеке бизнесин ачып, жөлөк пулга муктаж үй бүлөлөр категориясынан чыгышы керек. Сиздерди 22 августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжам Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.